Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто Бектур Медетов байкебиз болмокчу. Assalamu алейкум, Бектур байке. Алейкум ассалам. Ден-соолук иштериңиз өйдөгү? Жакшы, Кудайга шүкүр. Кандайсыңар? Азыр биздин достор менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Буну көргөн адамдар деле мындай өнүгөс өсөбүз деген адамдар көрөт болуш керек. Менин атым Бектур болот, Медетов, Талас областында, Талас шаарында ушул биринчи мектепте окудук, биринчи жогорку окуу жайда окудук. Анан экинчи жогорку окуу жайды Бишкектен окуганбыз. Анан 2010 жылдан бери ошол баягы 2010 жылында кол алаңында дейбизби, революция дейбиз. Ошондон кийин баягы дүйнөгө болгон көз караш, мамлекетке болгон көз караш өзгөрүп, мындай патриоттулук сезимдер күчөп, ошондон бери ушул жаштар тармагында жаштарга билим берүү, жаштардын мындай тагдырын түз жака, туура жака бурулуусуна дагы салым кошуп келебиз. Бул дагы ошо биздин өлкөбүзгө, келечегибизгө кошкон бир эң чоң бир стратегиялык, бир маанилүү багыттардын бири деп эсептейбиз. Жакшы, рахмат. Анан бүгүнкү жолукканыбыздын себеби негизи китеп туурасында болот. Азыр өзүңүз сүйүп окуган китептердин кайсысы менен бөлүшкөн турасыз элдерге? Мен үйдө китептерди карап отуруп, анан кийин тандасам да бир 12-13 китеп болуп кетиптир. Бирок анын ичинде дагы бул жерден иргеп, азыр бир 6-7 китепти бөлүп койдум. Буладан дагы бир-экөөнүн бөлгүм келген жок. Кыскача баары жөнүндө бир сыра айтып берем, анан ошол негизинде балким көрүүчүлөр да кызыгып, ушул китептерди таап окуп калса аябай пайдалуу болот да. Келиңиз азыр биринчисинен баштайлы. Биринчи кайсы китепти айтып бересиз? Биринчисинен баштай берели. Бул эми өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр деген китеп. Бул өзү айтып тургандай эле, өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө, башкача мындай бизге жашообузга кездешпеген бир ыкмалар менен, тактикалар менен өзгөртүүчү ыкмалар боюнча бир практикалар жазылган да. Буну жазгандар болсо ушул Оштогу Куштарбек Кинсанов деген агайыбыз, ошондой эле Турсунаалы Баймуратов деген агайыбыз. Бул китепти биз Ошко барганда ошол Куштарбек агайыбыз өзү бул жака жазып, анан кийин бизге берген. Анан бунун ичинен дагы бир өрнөктүү, аябай жакшы бир элим жерим деп күйгөн, же болбосо мамлекеттик кызматка барам дегендер, баргандар, же болбосо эл башында жүргөндөргө сөзсүз окуй турган бир китептин бирлери да. Ошчон айтып берели. Бул жакта бир окуя айтып берейин кыскача. Азыркы учурда дагы өтө маанилүү Кыргызстандын өнүкпөй атканын себеби дагы айтып эмеспи? Китеп окубаганыбыз үчүн өнүкпөйбүзбү же өнүкпөгөнүбүз үчүн китеп окубайбызбы деген маселе да. Анан бул жакта өтө сонун бир окуя болгон, Турчада болгон. Эшекчен китепчи деген бир икая бар да, окуя бар. Бул болгон окуя. Турчадагы ушул бир аймакта ушунун эстелиги бар экен. Биз кийинки өткөнүмө барганда ушул окуяны биле элек болчумун да, билсем сөзсүз түрдө бармакмын да. Кийинки барганда буюрса барып кетебиз. Бул жакта эмне болот да, бир айылга, бир шаарга бир жаш билгирлүү, зээндүү окуун бүтүп барат да. Анан барып мэрге жолугат. Мэрге жолугуп өзүнө жумуш сурайт да. Анан сүйлөшүп отуруп, баягы мэр дагы ал баланын зырек экенин баамдайт да. Анан аны болсо китепканага жиберет. Китепканага барат, ишке орношот. Анан отурат, иштейт, бир ай иштейт, отурат. Эч ким келбейт да. Айтат анан эмегечи, ошол башчысы айтат да, отурубузбу, эч ким келбейби, мындай, эч ким китеп окубайбы, эмнеге иштеп атабыз биз депчи. Десе, тиги айтат эмеси башчысычы, сен айлыгыңды алып атасыңбы дейт. Алып атам дейт. Эч ким сага тийишкен жокпу? Эч ким сени кыйнаган жокпу? Болду, ачнакай болуп, тымпыйып, өзүң айлыгыңды алып отура бербейсиңби? Сага эмне кереги бар? Келбейби, өсөбү, өспөйбү, китеп окуйбу, окубайбы, сага эмне кереги бар? Сен айлыгыңды алып атасың, болду дейт да. Анан кийин тиги болбой эмеге, мэрге кат жазат. Урматтуу мэр, мага эшик алып бересиз дейт да. Анан мэр болсо зиректигин билет да баланын, анан кийин эшик сатып жиберип коет да. Анан эшек келгенден кийин ошо эшекке карата тиги бала өзү жыгачтан эшектин эки жагына мындай китеп сала турган кылып курулат да. Шкаф сыяктуу кылып, мындай илмей шкаф да. Анан эки жагына ошо китептерди салып алып айылга тарат.
Анан барып окуйбы сурап элеш, биринчи жаштарга китептер берет да. Берет, айтат да. Бир аптадан кийин келем. Ушул убакта келем, келип кайра чогулуп кетем депчи. Анан берет, бир аптадан кийин барып чогулуп кетет. Кайра бирине ушинтип обуштуруп берип ушундай кылып турат да. Анан бир нече убакыттан кийин ошол жакта балдар ошол эшекчен китепченен келе алган билет да. Ошону күтүп туруп калышат да. Чогулушуп, муну мен алам деп китептерин бетишип, мындай күтүп, аябай жакшы кабыл алышып ушундай кылат да. Анан кийинчерээк ал балдар болсо аны күтпөй эле китепканага келе баштайт. Анан караса балдардын жаштар көбүнчө китеп келип атат, кишилер келип атат китеп окугангачы. Анан кийин байкаса айымдар жок да, аял заты көрүнбөйт. Кыз келиндер көрүнбөйт да, апалар көрүнбөйт. Анан эмне кылам деп отуруп анан кийин баягы турса да швейный цехтер көп да. Анан швейный цехка бир цехка кат жазат. Баланча сиз мага ушуну 12 швейный машина бериңиз. Мен сиздин компанияңызды баягы реклама кылып берем дейт айылгачы, шаарга. Анан эгер сиз бербесеңиз башка бул компанияга кайрылам деп коет да түгүнөчү. Анан тиги конкуренция көп да яктачы, күчтүү да. Анан тиги швейный машинанын ээси болсо, кой мен конкурентим дагы пиар болуп, алар өнүп күнү караганда мен дагы өзүмдүн клиенттерим көбүрөөк болсун деп туруп, анан кийин машиналарын эски эмес, жаңы машина берет да. Анан ал ошол 10 жакты 12 жакты машинаны алып келип туруп, бир залды бошотуп туруп, ошол жака коюп коет да. Коюп туруп анан кийин жарыя берет элдерге. Келгиле ушу бекер машина турат, келип өзүңөрдүн керектүү ишиңерди бекер кылып кеткиле дейт да. Анан кийин келиндер болсо, кыз келиндер болсо, ушул ата энесинин, кайнэнесинин, кайнатасынын, балдарынын, күйөөлөрүнүн кийимдерин алып келип тиге баштайт да биринчи. Анан өздөрүнүкүн тиге баштайт. Ушинтип анан кийин аябай мындай тарап көп келип кезек күтүп калышат да. Анан баягы бала күткөнү келди да. Ошол кезек күткөндөргө атайын кезек күтүүчү комната даярдайт дагы. Аяка кызыктуу китептерди тизип коет да. Тизип коюп, мотивация сөздөрү коюп, анан орундар коюп коет, ушунака кылып анан отурганда эмне жөн эле. Ал убакта деген телефон деген жок. Анан ушул күтүү залында отуруп карашып, анан китептерди башына окуп көрөт, бир-эки сөз окуп көрөт, балким кызык калат, ушуну окуп анан кийин кийинчерээк кезек күткөндөр бар китеп окуп турат да. Анан кийин ошо айымдар дагы жөнөкөй эле баягы кийим тиккенге эмес, китеп окуган келе баштайт да. Анан ошол убактан чоң баягы ишкерлер чыга баштайт, чоң дагы чыган адамдар чыга баштайт да. Ошол шаар өнүгөт. Бу дагы өтө бир өнөктүү бир тактика да. Азыркы бизде карасаңыздар, Кыргызстан боюнча айылдык китепканалар башта мындай иштебейт деле да. Балким кээ бирлер ачып коюшу мүмкүн. Бул дагы тактика, эстерден калган бир тактика да. Китепкана да ачылыш керек, адам келсе каршыга ачып бериш керек, болбосо жок да. Азыркы заманбап технология, азыркы мындай доордо антип ачып коюп, жаап койгон менен эчтеке иштелбейт да. Кээ бирлер ачпайт дагы. Биз жаштар менен иштешебиз. Анан сурайм да, мен атайын сурайм. Китепканада ачылыкпы, же жаңы китептер барбы, иш чара болуп турабы десең, эчтеке жок да. Могу шаарларда, анан кээ бир айылдарда ошо китепканалар балким ачып турат. Анан ошон үчүн азыр бул китепканачы биз Талас областында 165 китепканачы бар экен. Талас областында. Бул целая армия да. Бул армия. Могу өлкөнүн өнүгүүсүнө, адамдардын сапаттуу шайлоочу болуусуна, өзүнүн турмушун мындай жөнгө салып кетүүсүнө, туура тарбия берүүсүнө, балдарына, өз аял менен эркек бири-бирине туура мамиле кылуусуна, бүт жашоо турмушка тиешелүү болгон маселелердин баарын чечип коючу армия да булчу. Анткени кат сабатын жоюп, адамдар китеп окууга кызыктырып, аларга мындай руханий жактан бир баалуулуктарын өнүктүргөнгө салам кошсо, анда сөзсүз түрдө адамдай сынчылоо жүгүтүп баштайт, сөз сөйлөшүлүгү жакшыра баштайт, ой жүгүртүүсү башкара баштайт да. Мен мындай адамдар психология бар да. Мындай кедей адамдар да жетишпей же болбосо көпчүлүк адамдарда, кара курсак үчүн жүргөн адамдарда мындай психология бар да. Бирдекени айтсаң, өзүнөн башканын баардыгын күнөөлөйт да. Өкмөт күнөөлүү, кошунам күнөөлүү, апам күнөөлүү, атам күнөөлүү, аялым күнөөлүү, балам күнөөлүү, дагы башка мугалим күнөөлүү. Чыгылып өзүнөн башка адамдардын баарын күнөөлөп чыгат да. Маселе өзүнөн экенин сезбейт да.
вот ошондой нерселердин баардыгын мындай түшүнүү үчүн китеп жардам берет да. Өзүңө сынчыл көз караш менен караганда үйрөтөт да. Ошон үчүн бул жакта дагы башка дагы аябай сонун икаялар бар. Именно азыр мындай Бакытбек деген публицист бар, котормочу Абдуллаев деген. Ошонун да жакшы сөзү бар да. Бир айда бир китеп окуп бүтүрбөгөн адам коомдон анан саясаттан сүйлөбөсүнчү деген бар, Суранич дегендей бир сөз бар да. Бул аябай бир туура нерсе да. Анткени азыр карасак, бир айда эмес, 10 жылдап өмүр бою китеп бетин ачпаган адамдар бизди башкарып атат, же болбосо азыр мынакей 11 апрелде эмне деген адамдар ошол элдин маселесин чечебиз деп баратат да. Ал өзүнүн мындай өткөнү мен жаздым, эми баягы маңкурт деген бизде термин бар, мисалы дөдөй деген термин бар. Мунун баардыгы эми жөн жоктон чыккан эмес да. Бул эми балким грубый формада болушу мүмкүн, бирок бул акыйкат. Мен Фейсбукка жаздым, ошол дөдөйлөр боюнча канча деген адамдар баратат депчи. Анткени мен көрүп атам да, мен билем адамдардычы. Мен баягы этин жегенде болбойм, бирок бул акыйкат да, бул биздин баарыбыздын тагдырыбыз. Бул бирөөнүн жамандап айтып аткан нерсе эмес. Бул эгер адам барса, баарыбыздын акыбызга, баарыбыз аманатчылык алат, баарыбыздын ырыскыбызды бөлүштүрөт. Биз кандай жашайбыз, канча айлык алабыз, балким ошондо бөлүштүрөт да. Кандай чаң баскан көчөдө басасыңбы, же болбосо асфальт таза көчөдө басасыңбы, ошону уюштуруучу адамдар да. Ошон үчүн алдай саясаттык нерседе мындай акыйкатты билген нерсеңди айтпай коюш өзү күнөө да. Эгер билсең. Ошон үчүн эми ал адамдар дагы оңолот деген үмүттөбүз. Ошон үчүн аларга дагы сунуштаймын. Ушул бул өтө чакан китеп, бат эле окуп кете турган китеп. Ушул китептен дагы бир окуя айтып бериңиз. Өтө дагы ушуга жакын бир окуя. Азыр мен сурайм да биздин келген жаштарданчы. Мугалимдердин мамилеси боюнча. Айтат, өстөр келип айтат да магачы. Биз бияка тренинг өтүп, формалдык эмес ыкмалар менен өткөндөн кийин, алар сынчылоо жүгүртүүсү кабыл алып, аналитикалык ой жүгүртүүсү пайда болгондон кийин, анан мугалим сабак бергенден кийин сурай баштайт да. Эмнеге андай депчи? Аргументтер менен да, кызыгуу менен да, бала түшүнгүсү келет да. Ошол айтылып аткан нерсени мындай акылга сиңиргиси келет да. Бизде көпчүлүк мугалимдер эски система менен калып калганда, мугалим актив, окуучу пассив. Мугалимдин айтканын баардыгы туура, аны тиги жатташып окуш керек да. Анан кийин бизде системада мындай жаттатмай да. Формула жаттатмай, тарых жаттатмай, тил болобу, биология болобу, баары жаттатмай көбүнчөчү. Ошону эмне үчүн жаттап атабыз, эмне үчүн билишибиз керек деген жок да, аналитикалык сынчылоо жүгүртүүчү. Анан сурап калыптыр да, бир окуучубуз мугалимден сурап да, сурап башат да, эмнеге мындай кылып атабыз, бул эмнеге мындай болгон окуя, анын себеби эмнеде, эмне сабак алабыз деген сыяктуу ушинтип сурап баштаганда, тиги мугалим ачуусу келип, аябай урушуптур сени. Сени мен тоготуп баштадың, сен деген мага ушундай кылып атасың деп урушуптур аябайчы. Бул эмнени билдирет? Бул ошол биздин мугалимдер дагы балким көпчүлүгү ушу айлык үчүн иштеген да. Мына нерсе бар да. Жашаш үчүн жейсиңби, же жеш үчүн жашайсыңбы деген нерсе да. Азыр биз мамлекетибиздин өнүп келаткандагы мындай тормоз болуп аткан себебичи, ошол көпчүлүк ушул иштеген адамдардын көпчүлүгү ушул иштейт, айдан айга иштейт, бирок эмне үчүн? Айлык үчүн. Айлык эмне үчүн? Курсактай болуш үчүн да. Ошон үчүн мындай кызыкпаган, өзгөрүүнү каалабаган, акча үчүн же курсак үчүн иштеген адам, бир ошол тармакта иштеген адамын тармагын өнүктүрө албайт, өсүрө албайт да. Алдыга жылбайт. Аларкы процесске байланган да. Жыйынтыкка эмес, күнүмдүк жашоого байланган да. Келмей кетмей, күнүмдүк текүүчү жумуш жасамай, приказ аткармай, биздин мамлекеттик жалпы башкаруу системасы ошого алып келет да өзүчө. Ушул китепте ошолорго бир дары барбы? Сонун дары бар. Мисалы, мугалимдерге айтып коелу да. Мугалимдерге өтө сонун да. Бир ушул жаңы директор болуп келет экен да, мектепкечи. Анан кийин бир мугалими ушул бир класста 3 бейбаш окуучу бар экен да. Анан окуучу болсо баягы күндө кечигише сабак окубайт, ушундай болуп кетип калышат, качып кетишет, ушундай экен да. Анан ар кандай ыкмаларды колдонуп көрөт экен да.
Анан бир күнү болсо чакырат экен директор кабинетинечи. Баягы эжеке айтат да, эжекечи мен мындай кылдым буларга, мындай сүйлөштүм, мындай ыкма кылдым, булар эч түшүнбөйт, эч каалабайт деп айтат экен да мугалимичи. Анан директор эме кылат экен. Костюмун чечип туруп, чыбыкты берет экен балдарга. Анан тиги эжеке айтат экен, сиз да тосуп бересиз дейт экен да. Экөө тосуп берет экен далычы. Мына чубук берет экен балдарга. Сабак алат экен. Биз сабак алат экен. Ошондо тиги балдар да ыйлайт экен, мугалими да ыйлайт экен да. Анан тиги балдар биринчи укпайт, эмнеге мындай кылып атасыңар деп түшүнбөй калды да, мындай башкача ыкма да булчу. Анан силерди кызыктыра албай аткан, сабакка кызыктыра албай аткан, жакшы түшүндүрө албай аткан, силердин кызыгууңарды таппай аткан сапасыз биздей мугалимдерди биз татыксызбыз. Ошон үчүн силер биз сабак ала дейт экен да. Бул негизи билген түшүнгөн адамга өтө бир чоң сабак да. Анан балдар мында, жаштар тигинде, жаштар кетип окуга, жаштар бузулуп кетти деп отурганы менен эч пайда чыкпайт да. Айтат эмеспи, өзгөнү өзгөрткүң келсе, өзүңөн баштайсың. Өзгөнү деле эмес, могу ааламды, же болбосо өлкөнү өзгөрткүң келсе, өзүңөн баштайсың да. Анан бизде мындай бар да, тиги деле эмнетип атпайбы, менин мисалы добушума эмне көз каранды депчи. Анан коом деген өзү, социум деген сөз ошо адамдардан турат да, коом өзү адамдардан турат. Ошон үчүн ар ким өзүнөн баштаса, өзүнүн кылып аткан ишин сапаттуу кылса, анализ кылса, өзүнө сынчыл көз караш менен караса, постоянно өзүнө баягы контролдоп турса, мен туура иш кылып атамбы, туура сүйлөп атамбы, балким мен сүйлөп атканда азыр бирөөнүн көңүлүн өрт коюшу мүмкүн деп туура эмеспи деп мындай ойлонуп турган сүйлөш керек да. Анан кылып аткан ишинде дагы ар бир кызматта аманаттың бар да. Кызмат мисалы башчылардын, мамлекеттин башында тургандардын же болбосо ошол айыл өкмөттөрдүн деле, кеңештегилердин деле бүттүгүн жоопкерчилиги бар да, бирок биз сезбей атабыз баарыбыз. Качан биз сезгенде, ошого жараша мындай могу дүйнөлүк бир окатка байланбастан, мына стратегиялык, мына келечектик иштер менен алек болсок, анда биздин вообще батылөнүп кетмекпиз да. Азыр бизде эмне? Күнүмдүк арык касмай, чырак коймой, футбол тепмей деген нерсе болуп атпайбы? Жанагы 100 жылдык иш кылгың келсе, бак эк, 1000 жылдык иш кылгың келсе, там бала тарбияла, жаштар тарбияла деген да сөздөр бар эмеспи? Ошон үчүн азыр көпчүлүк адамдарыбыз кара курсакка эгоизм алып кетти да. Анан мындай да, эгерде сенин кошунаң бактылуу жашабаса да, сенин өлкөңдө мындай стабилдүүлүк болбосо, сенин өлкөңдө мындай экономикаң өспөсө, сен ал жакта бай болгону мененчи мындай бактылуу жашап кете албайсың да. Анткени сен кайра эле ошол жумушта иштегенде эгер ишкер болсоң, анда сен киши алыш керек болот да жумушкачы. Киши алганда ал канчалык деңгээлде билимдүү, канчалык деңгээлде сенин тармагың билет, көндүмү бар, шыктуу, мындай критикалык ой жүгүртүүсү бар, чыгармачыл ой жүгүртөт да. Ал дагы мындай ошол кылып аткан ишин сапаттуу кылганга аракет кылат, мындай пунктуальный деген сыяктуу нерселер бар да. Айланып келип өзүңө тиет да. Сенин балаң балким кимге тиет? Анын баласы, же болбосо сенин үйдө кошунаң менен кандай мамиле кыласың? Чегара балким бири-бириңе кирип кетсең, же болбосо бири-бириңе мындай по-любому мамиле болот да. Мамиле болгондо балким кошунаң мындай кругозору өтө төмөн болсо, ал сага эле кайра түшкөн азап болот да. Балким кошунаң уру болсо мисалы да. Ошон үчүн биз могу адамдар, биз адам менен адам болот да. Сен өзүңчө мына космоско учуп кетип жаша албайсың да. Сен сөзсүз түрдө балким магазинге киресиң, кафеге киресиң, сөзсүз түрдө башка адамдар менен сен сүйлөшөсүң да. Сенин дагы эгерде бирдеке өндүрүп жатсаң, сага да клиенттер келет да. Сага клиенттер мындай интеллигенттүү, дүйнө таанымы кенен, мындай билимдүү адамдарды клиент кылгың келеби? Же болбосо мындай сөгүм сагынган, мындай түркөй, арызчыл, күнөөнүн өзүндө издебеген, балким бирдеке товар алып туруп, өзү сындырып кайра сага жала жапкан, ушундай бир кычы-мычы адамдар менен иштегиң келеби? Вот ошо да. Бизде Таласта Миргазы Омаров деген байке бар да. Өзү чоң компанияда иштешет, садоводство боюнча. Ошонун айткан сөзү бар да. Таласта дейт, жакшы бир мындай прогрессивдүү, же болбосо мындай жакшы алдыдагы Таласта жок чоң-чоң проектилерди ишке ашыш үчүн адамдардын
кругозору мындай өйдө болуш керек да, өйдө болуш керек дейт да. Кругозор төмөн болсо, анда бир бул жакта жакшы чоң проектлер, бизнестерди өнүктүрө албайсың, кыла албайсың дейт да. То есть бул дагы 100% байланыш да. Ошон үчүн ким болбосун бул китеп чөзүш керек да. Жакшы. Анан ошол китеп боюнча окуп бүткөндөн кийин авторго бир суроолор жаралдыбы? Балким жолугуп калсаңыз берем деген сыяктуу. Бул Куштарбек агай менен биз барганда жолукканда сүйлөшкөндө маектешип таласка мен айтып коеюкпу. Биз азыр жана китепканачыларды область китепканасы менен чогуу 165 китепкананы семинар өткөрөбүз да аларгачы. Атайын окутабыз аларды. Биринчиден китепкананы кызыктуу, креативдүү, мотивациялык сөздөр менен мындай аураны жакшынакай кылып жаратуу үчүн аны өтөбүз. Тема биринчи тапшырмада. Экинчиси ошол китепкананы мындай тирүү китепкана болуш үчүн ар кандай иш-чараларды кандай иш-чаралар өткөрсөк болот. Кызыктуу, ар кандай тактикалар, ар кандай ыкмалар, поэзия кечелери, адабий кечелери, конкурстар, ошолорду кантип өткөрсө болот, кандай иш-чаралар өткөрсө болот. Анан үчүнчүдөн ошол иш-чараларды бул китепкананы жасалгылоо үчүн акчалар кантип тапсак болот. Ошол 3 маселе менен, тапшырма менен биз буюрса Куштарбек агай менен дагы бир башка агайлар сүйлөшүп, класста буюрса могу шайлоо бүткөндөн кийин атайын семинар кылабыз да. Жыйынтык ошол болду да, агай менен сүйлөшкөндө китеп окугандан кийин. Жакшы. Ал эми экинчи китеп? Бул Икигай деген китеп. Япондор билебизби, азыркы биздин өлкөбүздө жана планетабызда өтө мындай жүрүм-туруму, этикасы, мамилеси аябай жакшы бир үлгүлүү бир өлкөлөрдөн да. Ана айтып калат эмеспи? Японияда баягы диндин мусулманчылыктын айтат да көбүнчө. Мусулманчылыктын көрүнүшү, сырткы көрүнүшү бар. Дин өзү жок, бирок сырткы көрүнүшү бар дейт да. Мусулман адам сыртынан кандай болсо, Японияда ошондой бар дейт да. Сылык, кичипейил да. Анан кийин могу дүйнөлүк бир роскоштарга эмес, баягы узак жашоого, мындай бири-бирине акысына кирбөөгө, уурдабоого деген сыяктуу аябай бир жакшы жактары көп экен да. Ошон үчүн бул дагы биз азыр карасаңыздар, талас Кыргызстанда көпчүлүк адамдардын жашоосу жумуш да. Жумуш менен өмүр өткөрөт да. Кечки эле жумуш, мисалы биринчи күндө, бешинчи күндө жумуш, үйдө деле жумуш, базар күндө деле жумуш, жалаң эле жумуш да. Окат кылыш керек, там салыш керек. Чоң там саласың, кечеке времяка жашайсың. Анан дагы чоң жып айдайсың, мисалы да, максат ошо да. Чоң эки этаж там салыш керек, чоң жып айдаш керек деген сыяктуу нерселер да. Бирок азыр биз оңоп баратат да. Балдарга билим деңгээлине азыр көп салым кошуп атат. Буюрса бул азыркы мындай ойгонгон адамдардын балдарынын билимине салып аткан инвестициясы жалпы баарыбызга позитивдүү реакция берет да, мындай таасир берет да, буюрсачы. Ошого көңүл буруп баштап атат. Анан дагы өзгөрүү, ошо ойгонгон адамдар саякатка чыгып атат. Азыр Кыргызстандын ичинде да саякат күчөп атат, буюрса акырындап чет жакка да саякат күчөп атат да. Мындай да өзүң конокко барбасаң, конок келгенде сыйлоону билбейсиң да. Сезбейсиң кантип сыйлаш керек экенди. Балким көңүл бурбайсың да. Ошон үчүн саякатка сөзсүз чыгыш керек. Анан өмүр бою жумуш менен өтүп өтөрбөй, мындай өзүңдүн жашооңо дагы, кызыгууңа да көңүл буруш керек, эс алыш керек. Айтып атат эмеспи, өнөктөгөн өлкөлөрдүн адамдары саясатчы болот депчи. Биз өзүбүзгө өзү анализ кылсак болот да. Биздин азыр коомубузда каяка барбасаң саясат да. Эми саясат дегенде дагы мындай ошол тармакты түшүнүп, мындай билип, талкууласа мейли. Билбей эле баягы КТРКны же болбосо башка бир мамлекеттик жалаң эле биз өнүгүп атабыз деген булактардан көрүп алып эле өнүгүп атабыз, жыргап атабыз, же болбосо адамдар коо сүйлөп койсо эле ошо эришип кете бербей, мындай сынчыл көз карашымен караса, сыр эле билинет да. Адам 5 мүнөт сүйлөгөндөн кийин аркасында эмне бар билинет да. Мындай китеп көп окуган адамдарчы, башка мындай саясатчылар сүйлөп атсачы,
5 мүнөттөн кийин эле билет да аркасында могу реалдуу нерсени сүйлөп атабы же жөн эле популисттик ойлор айтып атабы депчи билет да. Ошон үчүн могу китепте япондордун узак жашоо менен бактылуу жашоонун сырлары да. Анан бул жакта биз азыр кечке оокатты иштеп жүрөбүз, бир 50-ге чейин да, 50-ге чейин 40-га чейин, 50-ге 60-га чейин иштеп жүрөбүз, анан 60-тан кийин жарабай калабыз. 50-ден кийин жарабай калабыз. Бул тарап баспай баштайт да, оорулар күчө баштайт. Анткени биз ошол органдарга маани бербей, ошолорго кыянаттык кылып, күчкө салып жумуш кыла бергенбиз да. Ал нерсе кайра эле ооруганда сен ана жанталашып иштеген тапкан акчаларың кайра эле сенин ден соолугуң дарылаган жетпей калат да. Ошон үчүн биз могул жакка биз борборго жазып койгонбуз. Катуу иштөөнүн кереги жок, башты иштетүү керек деп да. Анан ушу Япон элинин бактылуу жана узак жашоонун сыры эмнеде экен? Булар жасаган ишинен рахат алат экен да. Азыр бизде көп да жасап аткан ишинен эч рахат албайт, кызыкпайт, сен айткандай курсак учуп иштеп иштегендер көп да. Анан ошол жакта мындай кызыкпагандан кийин, рахат албагандан кийин ал мындай психологиялык жактан дагы зыян берет да. Кызыгып, рахат алып жасаганым, эгерде мындай нерсе бар да, мына балдарга айтам да, кесип тандаган келсе, туура кесип тандаган келсе, анда эмнеге кызыгасыздар, анализ кылгыла, өзүңөргө суроо бергиле. Мен эмнеге кызыгам? Да? Анан эмне жасагандан же кылгандан рахат алам. Футбол тепкендеби, ыр жазгандабы, бирдекени изилдегендеби, жасагандабы, ар ким баргандай да, ырдагандабы, ошону анализ кылгыла. Суроо бергиле өзүңөргө. Эмне кылганда, эмне жасагандан мен рахат алам. Анан үчүнчүсү ошол рахат алып, кызыгып жасаган ишиме коомдо акы төлөнөбү дейм. Ошону кара анализ кылгыла депчи. И ошол кызыгып, рахат алып, коомдо акы төлөнгөн иш жалпы коомго мындай пайдалуубу, мындай пайда береби деген суроого жооп бергиле дейм да. Анткени ушул 4 суроого жооп берип тапса өзүнчү, анда эгерде мындай 4-үнчү карасаңыздар, эгерде башка адамдарга пайдасы тие турган болсо, анда сен мындай популярный болосуң да. Балким ырчы болсоң дагы, балким психолог болсоң дагы, балким ойлоп табуучу болсоң дагы, балким мугалим болсоң дагы, бул керек да нерсечи. Ишкер болуп дагы бир тармакты өстүрүп, өнүктүрүп же болбосо бирдек ойлоп тапсаң, ал нерсе элге керек болсо, сөзсүз түрдө сен кадрлар көп болот да. Сен просто болуп турасың да. Анан кийин эгер жасап аткан ишиңден рахат алсаң, сен сапаттуу кыласың. Сапаттуу жасайсың да. Сапаттуу жасаганың бул өзүңө дагы жашооңо пайда берет. Ошондой эле аны алган адамга дагы, мисалы, мугалимдер алып көрөлү. Эгерде мугалим кара курсак үчүн иштесе, анда ал окуучулары мындай даже өлкөгө салым эмес, даже зыян берип коюшу мүмкүн да бар да. Баягы принцип бар да, мисалы мен Facebook'ка жазып койгом, принциптердин бири да. Мен зыяным тийбесин, бирок пайдам тийсин депчи. Кээ бирлер дагы мындай эми категорияга бөлүнөт да адамдарчы. Ушундай кээ бирлер ушундай адамдар бар. Кээ бирлер пайдам тийбесе дагы зыяным тийгизбейин деген дагы принциптер бар да. Анан жанагы мугалим болсо, жок дегенде жантип эми кызыккан, ошол тармактан рахат алган адамдар сөзсүз түрдө коомго пайдалуу адамдарды тарбиялап чыгат да. Анан ортоңку уровендеги деңгээлдеги адамдар болсо, жок дегенде зыян тийгизбеген балдарды тарбиялап чыгат да. Анан жана кара курсак үчүн эле эптеп эле жүргөн адамдар толтура да. Алар пайда зыян деме, пайда дагы зыян да эмес, просто зыян берүүчү адамдарды тарбиялап чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн мисалы мындай болуп атпайбы? Бизде азыр экөөбүздү көрүп аткандардын кээ бирлери кесибин тандап иштеп аткан болушу мүмкүн да, бирок рахат ала албайчы адам. Ошондо бул китепте жооп бар бекен ошондой адамдарга? Мисалы бирөө бир жумуш кылат, адам рахат албайт, бирок ошодон рахат ала тургандай бир ыкма бар бекен? Ошондой кыла турган. Эме деген да ыкма бар да. Эгерде чөйрөң же болбосо бир окуялар же болбосо бир иштеген жериң мисалы жакпай атса, сен жакпайт да. Жакпайт, бирок ал тараптан сага өзгөрүү болбосо, сен ага болгон мамилең өзгөрт дейт. Мисалы адамды карап көргөндө деле адамдын мисалы бирөө адам жакпаса, сен раздражать этет да. Анан кийин анын жаман жагын эле карай бербей, балким жакшы жактарын издеп көрөсүң деген сыяктуу да. Ошол жумуштун дагы
кылып аткан ишиңдин баягы өзүң эле балким баягы эгоисттик көз караштан эмес, балким ошол жумушуңдун пайдалуу жактарын, жакшы жактарын да карап, өзүңдүн ошол башкага же болбосо ошол жумушуңа болгон мамилеңди өзгөртсөң, бул дагы бир тактика да. Анан экинчи нерсе бар, азыркы ааламдаштырууда бат эле кесиптерди өзгөртүп койсо болот. Азыр онлайн деген онлайн окуулар көп. Азыркы карасаңыздар, мисалы могу Google'да же болбосо Microsoft'та, мисалы буларда дипломго карабайт эле. Диплом сурабайт эле. Бир белгилүү бир убакта сага тапшырма берет. Ошол тапшырманы канчалык деңгээлде сен креативдүү, чыгармачылык менен аткардың, бат аткардың, тапкычтык менен да, жаратмандык менен мамиле кылдың. Ошону текшерет дагы, көндүм да, мындай наука деп коет эмеспи? Сенин дараметиңди текшерет дагы, ошо жараша алат да. Ошон үчүн азыр могу 5 жылды окуу, 4 жыл окуу деген мен балдарга айтам да, сиздер өзүңөр жана 4 суроого жооп бергиле. Айтып, эгерде сиз мугалим болом десеңер, же болбосо мамлекеттик кызматта иштейм десеңер, же укук коргоо тармакта, сот системасында ушундай бир билим деңгээлди, дипломду талап кылуучу сөзсүз түрдө тармакка иштейм деп чечип анан кийин тапшырсаңар, мейли. Эгер силер могу ишкерлик, дагы башка мындай программа түзүү боюнча, онлайн тармакта иштөө боюнча, башка толтурат түрлөрүчү. Иштин түрлөрү. Ошол тармакта иштейм десеңер, жеке сектордо да, анда силер ушул курстар менен алектенсеңер, өзүңүз өнүктүрүү менен, курста тренингдер менен алектенсеңер, анда көбүрөөк жыйынтык аласыңар. Көбүрөөк биринчиден, батыраак жыйынтык аласыңар да. Анткени мисалы карап көргүлө, мектептеги программадагы өтүлгөн темалардын канча пайызын адамдар буга чейин же мындан кийин деле канча пайызын өмүрүндө колдонот. Эле жүргүзүш керек да бугачы негизичи. Анан азыр убакыт баягы илим технология өнүккөн сайын бат болуп атпайбы, тездеп атпайбы? Тездеген үчүн мурункуда эстердин системасы менен эстердин баягы билим берүү системасы ошол убакытка, ошол доорго күчтүү болчу. Бирок ал доор өттү да. Өттү кетти. Азыркы учурга мындай көбүнчө баягы жумшак, анан кийин катуу илим деп коет да, наукалар, көнүмдөр деп коет да. Жумшак деген баягы көбүнчө баягы коомдо ордун бат таап кетүүгө, адамдар менен бат тил табышып кетүүсүнө, бир могу заманбап технологияларды колдонуу билүүсүнө деген сыяктуу бир жумшак илимдерге көбүрөөк басым изет да азыркы убакытта. Аналитикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү деген сыяктуу нерселер бар да. Ошон үчүн биз дагы ошол тармакка өтүш керекпиз да. Анан бактылуу жашоодогу биз азыр карап көрсөк, ден соолукка да пайдалуу көңүл бурбайбыз. Анан кийин кесипти ооштуруп койсо болот. Ооштуруп коюш керек да. Анан кийин ооштурганыңыз биринчиден өзүңүзгө жакшы. Ден соолугуңузга, кийинки жашооңузга, кызыгууңузга, анан кийин сиз сөзсүз түрдө коомдун катышуусунда. Коомго дагы сиздин дагы таасириңиз болуп, коомго дагы пайда болот да, кесипти мындай жаккан кесипке жактасаңызчы. Мен мисалы биринчи кесип тандаганда атам бала инженер болчу, жол тармагында иштечи. Мен дагы ошого тармакка атам аркасынан кетип калгам да. Атам өзү техника менен жүргөндөн кийин мен да бала кезинде техника менен жүрүп ошол тармакка кетип калгам да. 5 жыл окудум. 5 жыл окугандан кийин кайра азыр юракадемия тапшырып аякты бүттүм. Эми азыр сезип атам. Мен ушинтип элдерге менен сүйлөшкөндө, элдерге, жаштарга бирдеке түшүндүргөндө мен рахат алам да. Кадимкидей рахат аласың да. Анан сен окуткан балдар сага өзүн жүрүм турун өзгөртүп аткан билсең, оюн өзгөрткөн билсең, коомдо ордун тапкан билсе, сага келип ыраазычылык айтса, мына сиздин баягы окууңар негизинде менин жашоом өзгөрдү, тагдырым өзгөрдү, мен мындай ойлой баштадым, мен мындай кыялай баштадым, мен бияка тапшырдым деп өзгөртсө, бул дагы бир мотивация да, аябайчы. Анан экинчи эсептен бул коомдун канчалык тең агартуу ишин кылсаң, коомдогу билим деңгээли күчтүү болсо, коом өнүгөт да. Коом өзүнүн дагы бийик деңгээлдеги, өзүнүн дагы билимдүү адамдар шайлай баштайт. Шайлагандан кийин ошол адамдардын өзүнүн башчыларынан талап кыла баштайт да. Муну кылышың керек, анакей кылганың, бул убакта мындай кылам дегенсиң, анакей кылганың деген сыяктуу. Эгерде туура эмес кылып койсоң, сен муну туура эмес кылдың деп ошондагы сынчыл көз караш менен карай алат да, критика айта алат да. Анан айтат эмеспи?
канчалык деңгээлде коом тараптан мамлекеттик башкаруучуларга же болбосо кызматкерлерге суроо талап, же болбосо аларды улам сурап туруу, текшерип туруу, көзөмөлдөп туруу көп болсо, күчтүү болсо, анда мамлекеттинде иштеген кызматкерлердин дагы жоопкерчилиги күчөп баштайт да, көтөрүлө баштайт да. Ошон үчүн биз дагы биринчиден мындай нерсе бар да. Бизде ашказан бар, төш казан бар, баш казан бар да. Эми ашказан белгилүү тамак менен тоет да. Төш казан бул рух. Бул ишеним, кайгырасың, сүйүнөсүң, муктаж болосуң бир адамга, же болбосо жаратуучуга муктаж болсо, аны дагы алып шектөөсүз түрдөчү. Жанагынтип природага чыгып, сейилдеп, балким да, өзүң кылган, ырахат алган ишин кылып, бул дагы бул ошол рухка дагы таасир берет да. Андан кийин баш казан болсо, баш казан сөзсүз түрдө жаңы нерсени үйрөнүү, анан өзүң жүрүм турумуңа, сүйлөгөн сөзүңө анализ кылып туруу, улам жаңы нерсе үйрөнүп туруу, ошону үйрөнүп коюу же китеп окуп коюу эле ким болбой, ошону жашооңо пайдалана билүү да, ошонун баардыгы ошол баш казан толтурат да. Эми ушул эме да, икигай китеби боюнча бизде деген ошол өмүрүбүздүн кыска болушу япондорго салыштырмалуу. Андан кийин баягы адамдар рахат албосо, өзүн бактысыз сезүүнүн эң бир себептеринин бири эмнеде экен? Баалуулукта. Адамдарда эмне баалуулук? Мисалы, кээ бирлеринде ошол үй, тамсы алыш керек баалуулук, жакшы жашаш керек, жакшы машина айдаш керек, дүйнө кыдырыш керек, дагы эмне? Ушундай бир дүйнөлүк нерсеге байланган баалуулуктар да. Кээ бир адамдарга ошол дүйнө кыдырып, эл таанып, жер таанып, ушул кругозорун өстүрүп, кенен ой жүгүртүп, билимдүү болуп, могу жер планетабызды биз эмнеге жаралдык, биз эмнеге баратабыз, тиги дүйнө, бул дүйнө деген сыяктуу бир ойлор менен ойлонуп, мына мамлекеттин келечеги эмне болуп атат, кандай кылсак эмне болот деген сыяктуу бир баалуулуктар менен алектенсе, бул башка баалуулук да. Анан ошого жараша бөлүнөт да. Мисалы япондордун алар билет, мамлекет чоң машина экенинчи. Чоң машинада бирөө бул детальды бул жакка коюп берип атса, бул ушунун мамлекетке салынып аткан салым экенин сезет да алчы. Баягы машинанын деле бир свечасын алып койсоң иштебей калат да. Туурабы? Жакшы иштебей калат да. Ошондой эле алар сезет ошонучу. Ошон үчүн мисалы заводтор көп да жактачы. Алар бир детальды эле мүнтүп туруп бияк коет, болду. Өмүрү ушул жумушта иштейт да. Ошону рахат алат, ошонун мамлекетке кошкон салымы бар экендигин сезет, түшүнөт, билет да. Анан эме деген нерсе бар да, япондор көп эмгекчил да, көп иштешет да. Ал жакта даже могу иштеп отуруп, истощение энергия болуп өлгөндөр көп да. Анан биз карасаңыздар, биз жайлоо психологиясынан дагы кетпей атабыз да. Могу ааламдагы аябай бир темп күчөдү, бирок биздин темп баягы эле жашообуз да, мындай жайлоодо кой кайтарып жүргөн эле психология. Азыр мектепте карасаңар, байкасаңар азыр баягы мектеп программасы менен чектелген, башка кошумча нерселер жок, өнүгүүсү жок, жаңы нерсе үйрөнүү, же болбосо бирөө чыгып мындай кылалы деген нерсе жок да, кайдыгерлик ушундай нерсе бар да. Анан биз ушул 100 жыл жашайбызбы, 60 жыл жашайбызбы, ушул жашообуздун мааниси эмнеде деген ойлонбогонубуздун себебинен да. Мисалы уйду деле ал төрөлөт, туулат, анан кийин чөп жейт, бизге дагы жардам эме эт жейбиз да, пайда берет, сүт алабыз, ушу менен өмүр өтөт да, бүттү. Буга чейин дагы миллиард адамды өткөн да. Алар дагы карасаңар, биз эмне үчүн жанагы чыган инсандар билебиз. Анткени алар коомго пайдасын келтирип кеткен да. Анын алардын жашоосу мааниси болгон эмес, маңыздуу болгон да. Маңыздуу болгон. Алардын максаттары болгон, миссиялары болгон да. Ошончо аларды билебиз. Бирок аны билбеген канча деген миллиард адамдар өттү да. Аны эч ким билбейт, эстебейт дагы. Ошондой эле адамдар, мынагы жаныбар сыяктуу эле келген дагы кара курсагын тойгузган, баягы мал деле көбөйөт да. Мал деле көбөйөт да, туурабы? Ошол сыяктуу балким алар деле баягы ичип жеп эле, тамсалып өзү үчүн жашап эле өтүп кеткендер да.
эми андай адамдарды биз критика кыла албайбыз, ал өзүнүн тандоосу, ар ким өзүнүн тандоосу да. Бирок жанагы мамлекетте кызмат кылам, мен эл башчылыгына барам деген адамдарга бул сөзсүз түрдө болчу нерсе да. Андан кийин жок болсо сен өзүңдү да кыйнава, элди да кыйнава, жашынакай өзүңдүн малың жаясыңбы, ишиң кыласыңбы, ишкерлик кыласыңбы, өзүңдүн ишиң менен салым кошо бер. Малчынын дагы негизи ролу чоң да бизге дагычы. Бирок малчы деген ар ким өзүнүн ишин кылыш керек да. Малчы сапаттуу малчылыгын кылыш керек да. Ишкер сапаттуу өзүнүн ишкерлигин кылыш керек да, өзү тармакта иштесечи. Мугалим кылыш керек. Анан эгерде чын эле мугалим болуп жүрүп, анан же болбосо малчы болуп жүрүп, чын эле мындай мамлекеттик башкаруу системага барам, мен да идеяларым бар десе, анда сөзсүз түрдө мындай китептерди окуп, өзүңдү мындай баягашың керек да. Анткени бул аманат да. Ошон үчүн мисалы меники миссиясы ушундай болуп калды азыр. Эми жөнөкөй эле жакшы машина айдап, жакшы тамда жашап, кушак тойгузуп өткөткүм келбейт да менчи. Аны каалабайм, бессмысленно жашоону каалабайм да. Мен башкалар үлгү болуп, башкалардын да жашоосунда бир позитивдүү, жакшы бир өрнөк болуп, коомдогу туура эмес иштерди жоюп, мындай салым кылып да, мындай өнүктүрүп балдарды өткүм келет да. Анан мындай нерсе бар да, биздин коомдочу. Бул жакта үйүндө ысык суусу жок, баласынын ботинкеси жыртык, кредиттери бар, дагы башка кыйынчылык, тамак ашы нормально жок. Бирок ошонун үйүндөгү бир адам өлсө, кыйнап туруп, туугандар кыйнап туруп, ошонун үйүндө жалгыз үй болобу, же болбосо үй эчтеги жок болсо да карызга алдырып туруп, малды сойдуруп, барып жеп, бул жакта бирөө ыйлеп атат, бала эмесин жакын жоготупчу. А бул жакта болсо ошол жерде деле кайра жанагы конфет печеньени жеп, чучук май чайнап, биякта отурат адамдарчы. Бул мен үчүн, балким көп адамдар үчүн бул нормалдуу нерсе. Бул мен үчүн бул жапайчылык да. Бул жеткен бир түркөлүчүк да. Адамдык сапатка жатпайт бул нерсечи. Ошондой нерселер бар да биз коомубуздачы. Ошондой нерселерди жоюш керек. Андан кийин жанагы элене дейт деген нерсе бар да. Бул негизи жакшы нерсе. Аябай сонун нерсе да. Элене дейт деп урурлук кылба, элене дейт деп башка бирөөнү уруп койбо, зомбулук кылба, жалкоо жата албай үйүндө деген сыяктуу да. А бизде болсо жанагындай элене дейт деп бирөөнүн жана жалгыз малын союп саласың, дагы башка мындай туура эмес жакка колдонгондор көп да. Жакшы, рахмат. Икигай китеби боюнча баягы авторго кокусунан жолугуп калсаңыз, сурооңуз болот беле? Сурообуз менин айтмакмын, Кыргызстанга келиңиз. Биз бул жактан жатаканаңызды да, магашыңызды баарын даярдап беребиз. Малик дагы таап беребиз. Келип бир Кыргызстанды бир кыдырып, семинар кылып, жалпы элдерге өзүнчө, ата эне боломдорго өзүнчө, мугалимдерге өзүнчө балким да, мамлекеттик кызматчыларга өзүнчө бир семинарларды өткөрүп кетиңиз деп сурап атыр элем да. Жакшы, рахмат. Үчүнчү китеп? Үчүнчү китеп эми бул диний китеп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам боюнча китеп. Бул бизге өрнөк, үлгү. Биз көмөреңгин дегенде ар ким айтат, ар кандай адамдардычы. Анан азыркы дүйнө жүзүндө ошо эң көп ат коюлган ошол пайгамбарыбыздын аты экен да. Бул биздин адам айтматтын айткан сөзү адамга күн сайын адам болуу деген нерсе бар да. Эгерде адам чыныгы адам болуп, чын эле мындай өрнөктүү, үлгүлүү жашагың келсе, башкаларга пайда бергиң келсе, мындай сыйлуу болгуң келсе, анда сөзсүз түрдө ушул пайгамбарыбыздын үлгү алыш керек да. Бул жакта эми жүрүм-турум, этика, жана чыгармачылык, мисалы жек көргөн адам менен кандай мамиле кылыш керек, кечиримдүүлүк, боюнча. Аябай сонун нерселер бар да. Айтып бересиз, мисалы кечиримдүүлүк боюнча. Бул жерде билесиздер, пайгамбарыбыздын 23 жылдык пайгамбарлык доорунда зыян берип жүргөн адамдар бар да. Туугандары, башкалар дагы да. Анан ошолор канча зыян кылып, канча кыйынчылык, тишин сындырып, канжалатып, оозун канжалатып, төөнүн дагы нажастарын төгүп салып, ушундай бир өтө көп душмандык кылгандарга да сабырдуулук менен этегенде алар кайра ушул динге келди да. Сабырдуулуктун, сабырдын түбү саралыктын деген далилденген нерсе бул жактачы.
акыркы баягы эме хижрат кайра өтүп бул Мекке басып алынгандан кийин баягы ошол душмандарга дагы адилеттүүлүк менен мамиле кылат да. Адилет менен мамиле кылат, аларга тийгизбейт. Анан баягы биз согуштарда дагы мүлктөрдөн жаңы мусулман болгондорго дагы баягы бөлүп берип, алардын баягы махабатында отуп да. Анан кийин пайгамбарыбыз ушул душмандарын дагы жүрөгүн багындырган да. Жумшактык менен. Негизи башка китептерде ушул пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча башка китептерде көбүнчө согуш жөнүндө айтылат да. Анан бул жакта пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү жөнүндө көбүрөөк айтылат. Именно ушул китепте. Мээрим пайгамбар китептин өзү аты да ошо айтып турганда эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мээримдүү жактарын көрсөтөт да көбүнчөчү. Анткени пайгамбарыбыз ушул дүйнөгө ушу мээрим үчүн жиберилген да. Үлгү болуу үчүн жиберилген да. Ошон үчүн мындай өлкө башчыларына, мындай коомдо жүргөн, алдыда жүргөн адамдарга пайгамбарыбыздын өтө чоң көп ыкмалары көп да. Тактикалар көп. Мисалы ошол душмандар менен мамилени жактатуу үчүн белек берген. Дайым белек берип турган да, душмандарга белек берип турган. Анан баягы чет жактан душмандар келгенде, же болбосо баягы сырттан тааныш эмес адамдар келгенде, ал менен жолугуунун алдында ал жөнүндө толук маалыматтарды, болушчу маалыматтарды билип алган да. Анан адамдардын психологиясында да эгерде экөөбүздүн кызыктарыбыз, же болбосо мен билген нерсени сиз билсеңиз, билген нерселер көп болсо, анда сүйлөшүү жеңил болот да. Экөөбүздүн ортобуздагы мындай сүйлөшүү маданияты башка бирөөгө жакын, жылуу мамиле болуп баштайт да. Бунун да тактикасы бар. Анан сабырдуулук тактикалары бар. Анан күтүү, жантип белек берүү, анан дагы кандай десек, жумшактык мамилеси, адилеттүүлүк, биз мындай болуп коелукпу, көзүбүздүн кээде баягы нафсибиз ойноп кетет да. Эми пайгамбарыбыздын нафсиси өзүнө баш ийген да. Эми биздики баш ийдириш кыйын да, өмүр бою ошону күрөшүп өтөсүң да. Каалоо нерсе да мындай. Анан кээде ошо өзүңдүн эгоисттик нерсең ойноп кетип андан кийин адилеттүү боло албай кетесиң да кээдечи. Ошонун аркасынан дагы сага балким ишенич азайып кетиши мүмкүн да. Башка адамдар, балким сени үлгү көрүп жүргөн адамдар бар, сени менен мамиле кылып жүргөн адамдар бар, сенин көңүлү түшөт да. Ошон үчүн ал дагы адилеттүүлүк, принципиалдуулук деген нерсе азыр өтө маанилүү болуп атат да. Жумшактык. Бул китепти эмне себептен окуп калдыңыз эле же ким аркылуу, кимдин себебинен сунуштадыбы? Буну бир дин жактагы устатыбыз сунуштаган. Именно ушул Мээрим пайгамбардын китепти окусаңыз, депчи бул жакта андай азыр сиз эл менен иштешип атасыз, балдар менен иштешип атасыз, ошол жакта да мындай пайдалуу көп тармактары бар депчи. Анан кийин башка мен негизи өзүм сураган элем да башындачы. Ушу пайгамбарыбыздын өмүр баян китептерин кайсысын окусам болот, бир нече варианттар бар экен дегенде ошол вариантты бизге сунуштаган. Жакшы, анан ушул китептен эң таасир берген жери сизге көпкө чейин ойлондуруп, эсиңизде калып? Бул тактика. Азыр биз эми өзүбүздүн жумушубузда дагы, коомдо дагы, саясий дагы канча-мынча иштерге аралашып калып атабыз, мажбур болуп атабыз. Анткени мындай коомдогу терс жактарды айтып чыксаң, уже саясатка аралашкан болуп калып каласың. Ошондо дагы мындай кээ бир адамдар сени менен жек көрүшүп калат да, баягы туура эмес түшүнүпчү. Ошондой адамдар менен дагы кээде жолугуп сүйлөшүүгө душар болосуң да, сүйлөшүш керек болот да. Ошондо дагы ал адамды мен жакшы жактан издейм да. Жакшы жактан издейм, анан анын кызыгуусун издейм, буга чейин эмне жакшылык кылгандарын издейм, кайсы окуудун бүткөндөрүн издейм, ошентип ал жөнүндө маалымат алам да. Анан алгандан кийин балким сени менен ошол адамдын ортосунда экөө мындай жалпы багыттар болушу мүмкүн да. Жалпы кызыгуу болушу мүмкүн. Ошого жараша сүйлөшө келгенде ошол жактан мындай анда ада бар, менде бар нерсени сизден баштасаң, жакыныраак болуп баштайсың да. Андан кийин диалог агрессивдүү эмес, жумшак өтөт да. Башында келгенде сен минтип койдуң эле, эмнеге жазып койдуң деп ушундай көп болот да мендечи. Мен ушу Facebookка көбүрөөк агрессив жазам да, анткени акыйкатты айтышып болот да. Айтканда ушинтип айтат да, эмнеге сен жазасың, эмнеге сен айтасың мынтип депчи. Андан кийин баш сүйлөшүп тигиндей жолугасың да. Жолукканда дайралып коесуң да. Жолукканда эле баягы жылмайып, жылуу сүйлөгөндө адам уже
ушалбай калат да. Ушса дагы сен жылуу сүйлөп жанагы жакшы чогуу балыктарды айта баштасаң, жакын ошол жактан өтсөң, анан акырын баягы жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат дегендей эле диалог башкаруусу өтөт да. Анан нерсе бар да. Конфликт эмне үчүн конфликт болуп атат көбүнчөчү? Алакан чабышканда үн чыгат да. Анан бирөө чаппай чыкпайт да, мисалы бирөө акылдуураак болсо буруш болбойт эле да. Азыр бизде Кыргызстанда көп өзүнчө талашты да бар да ушул нерсечи. Анан бирдеке болсо эле эмне куру намыс менен эле мушташып кетет да. Баягы акылың жетпесе, ала жок, мушт менен чечип болот да. Ошон үчүн бир тарап эле акылдуураак болуп, мындай эстүүрөөк болсо, анда сөзсүз түрдө мындай чырлардагы, коомдо конфликттер дагы азыраак болот да. Жакшы. Канча жолу окудуңуз? Бул бир эле жолу окудум. Бирок мен китепти негизи жай окуйм да. Анан азыр пландап атам, баягы бат китеп окуганда курстар бермеспи, ошол окуйм депчи. Бирок бир чети ойлоп коем, балким ошол жай окуган мага пайдалуураакпы депчи. Бирок берки тактиканы колдонуп көрүш керек. Бат окуп анан смыслын алып калыш керек да. Мен негизи китеп жай окуйм. Азыр ушул убакка чейин бир 4 китепти араңы бүтүрсөм керек да. 5-чиси жарым элек да. Бирок башка мен китеп окуган көп досторум бар, тааныштарым бар. Алар өтө тез окушат да. Мондай китептерди бул көп болсо бир күндүк, максимум 2 күндүк, кээ бирлеринде 2 сааттык эле нерсе да. Таң калам да, кантип окуп саласыздар депчи. Эң сонун кийинки китеп Бул дагы азыр мамлекеттик башкаруучуларга, жалпы адамдарга өтө маанилүү болгон, соц тармактарга маанилүү болгон адам акысы деген китеп. Буну адам бир жылда бир 2 жолу же 3 жолу окуп туруш керек да. Жок дегенде 2 жолу окуш керек бул китептичи. Антпесе бир жылда бир эле жолу окусаң, жылдын этегинде өзүң карманмай кетесиң да, унутуп кетесиң, бирөөнүн акысына кирип коесуң да, жамандап коесуң, ушундай болуп кетиши мүмкүн да. Ошол адам акысы баягы динде айтылат эмеспи? Кудай Таала бардыгын күнөөлөргө кечирет. Адам менен адам ортосундагы мамилени, адам акысын кечире албайт депчи. Анткени ал Аллахтан менен болгон мамиле эмес да, адам менен болгон мамиле да. Анан бири-бирин кечиришет да. Ошон үчүн бул дагы өтө маанилүү китеп. Азыр соц тармактарда өтө жазып калат. Мен кээде жазып тургандан кийин кээде өчүп коем да, эстеп кетипчи. Анан кээде балким сезбей калып атам. Дөдөй деген сөз дагы балким оор тийип атып башка мен сезип атам анчы, бирок ачык болуп турат нерсечи, айтпаса болбойт да. Анан ошондо бул китепте жалпылап айтканга болбой, мисалы бир адам чындап дөдөй болсо, аны дөдөй десең акысына кирген болуп каласың да ошондо. Эгерде турмушта, жеке жашоодо айтсаң акысына кирген болосуң. Бирок коомдо, саясатта да эл башындагылар боюнча айтканда, эгерде мындай ал нерсе акыйкат болсо, айтса болот да. Айтса болот. Анткени ал адам эл башчысы. Ал аманат алган элдин баарыначы. Эгерде агасын айтып, аным деп көзүндө акыйкатты көргөзүп, көзүн ачып турбаса, ал таза эле тескери кетип калышы мүмкүн да. Көзү май басып, туура эмес иштерди кылып, диктатор болуп кетиши мүмкүн мисалы да. Ошон үчүн адам негизи караса өзүңөр ар ким өзүн билет турмушундачы. Урунуп, кагуу жеп, кеңеш угуп, ушинтип отуруп мындай бир калпка келет да. Даже келбейт го дейм. Өмүр боюнча эле мындай ар нерсени жаңы нерсе үйрөнүп анан кийин өтүп кетет го дейм. Баягы билим алуу, жаңы нерсе үйрөнүү бул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин нерсе да. Ошон үчүн ошол тармактар бар да. Ошон үчүн эл башчыларында бараткандарга дагы сөзсүз түрдө акыйкатты, анын кемчиликтерин айтып туруш керек да. Мындай учур болсочу, мисалы бизде деген бизде эле кээде айтып алсак керек же айткандарды көбүрөөк окуп жүрсөк керек. Бизде жалпылап айтып коет эмеспи? 120 депутат ушундайлар деген сыяктуу болчу. Ошондо алардын арасында жакшылары бар болсо акысына кирип калган болобу дейм да. Болот. Акысына кирип Болот. Көпчүлүктү айтса болот мисалы. Ошентип айтса акысына кирип калат. Бул китепте акысына киргенде кандай күнөөлөрдүн эмелери?
акысына кирип калса өтө чоң. Ой, эми неме да. Эми биз адамбыз да. Адам эгерде тиги дүйнө башка дүйнө жок болсо, анда биздин ушул дүйнөгө жашоо төрөлүүбүз ушундай уникалдуу болуп жаралуубуздун мааниси жок болот эле да. Мындай окуя бар да. Эненин баласында бир эгиз бала, эгиз төрөй турган эне бар экен да. Эненин курсагында эки эгиз бала сүйлөшүп атат да. Биз жыргап жашап атабыз, биздин тамагыбыз даяр, мындай деп айтат экен. Бирөө айтат экен, биз бул жашообуздан, бул чөйрөбүздөн башка бир дүйнөгө өтөбүз ал жака. Эсе айтат экен, каяктан өтөбүз? Бул биздин жашообуз бул жакта. Биз ушак төрөлгөнбүз. Жок болсо жок болобуз, болду дейт да. Анан биз тамагыбыз бар биякта, биз бүт полный условиябыз бар жашаганга. Бизге эчтеке кереги жок, биз өлсөк ушуну жок болуп кетебиз дейт экен да. Анан ага карап эле адам төрөлөт да. Бала чыгат да. Башка ааламга чыгат да. Бул өтө бир эме да, мындай ойлонгон адамга бир далил да булчу. Анан ошо анын сыңарында эле биз дагы өлгөндөн кийин башка дүйнөгө өтөбүз. Буга далил биринчи эки ая да. Анан экинчиси адам баласы денеден турат, анан рухтан турат да. Адам өлгөндө рух чыгып атпайбы? Бул акыйкат да. Бул эч ким жок деп айта албайт да. Миң атеист болобу, миң башка динчилик башка нерсе болобу, бул эч ким жок деп айта албайт. Өлгөндөн кийин ал акыйкат көрүнүп турат да. Ошон үчүн рухтун болуусу бул башка дүйнөнүн болуусунун далили да. Монда кругозор, да? Рухтун болуусу. Анан дагы нерсе, мисалы элементардуу нерсе да. Күз келгенде жалбырактардын баардыгы түшөт, чөптөрдүн баары солуйт да. Мындай бактарактардын баардыгы нөмөлөрүн чытайт да. Өлгөндөй болуп, калат да. Бактарактарчы кышын. Жазында жан киргендей болуп, мындай эметет да, мындай жаралат да, карачы. Кайра жалбырактар чыгып, жан киргендей болот да. Бул дагы үчүнчү бир далил да. Төртүнчүсү, мисалы могу китеп. Бул китеп өзү үчүн жазылып, жанагы бактар болсо кагаз болуп, кагаздар болсо китеп болуп, тексттер жазылып, өзү жагып ушу келип, жазылып, анан кийин таласка менин колума келип калган жок да өзү. Туурабы? Ошондой эле бул ааламдагы жөндөн жогору айтып па, жарылып анан пайда болгондорчу. Андай мүмкүн эмес. Анткени карасаңар, бул жаратылыш өзү гармония жайгашкан да. Мисалы биз уйларды сүйтүп кылып ичебиз, бул дагы бизге эме ары, мисалы арын маанилүүлүгү да. Ары балким жана чаңдаштырып отуруп биз тамак жеп атабыз. Суу бар, күн бар, анын баардыгы бул жашоонун болуусунун бир гармониясы да. Гармониясы. Бунун баардыгы жөндөн жок эле жарылып кетип эле пайда болуп калышы мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз тиги дүйнөгө барганда сурак болот, сурак ишенебиз да, биз ишенгенде мындай болот да. Акысына кирип койсоң, сенин тиги дүйнөгө баргандан кийин эгер биякта кечире берсең да, кимдин акысына кирип койсоң, ошого сен соопторун бересиң. Сен жакшылык кылган, канча жакшылык кылдың, кайрымдуулук кылдың, намаз окудуң балким да, элдерге пайда бердиң, жардам бердиң, көпүрө салдың, башка кылдың. Анын баардыгын баягы сооптор чогултасың да, анын жака берип турасың да. Анын сен акың бүтмөйүнчө. Эгер жетпей калса соопторуң, анын күнөөлөрүн мойнуна аласың да. Анын күнөөлөрүн мойнуна аласың. Ошон үчүн өтө маанилүү нерсе бул дагы. Мисалы 120 адамды айтып атабыз, жалпылап элечи бир мамлекеттин элин айтып коюп атабыз. Ошолордун баардыгын эске алып коюш керек экен да, ошол жөнүндө жазылган китеп экен да. Бул элементардуу бала болсоң, баланын ата энесине, коомго болгон мындай бизге ата энебиздин акысы бар да биздечи. Акысы бар. Кошунанын да бизде акысы бар. Эгерде биз жумуш жасасаң, ал тармактагы адамдардын да сенин акысы бар да. Анткени сен дагы ошол жумуш жасап атасың, бир кайыктасың, сен дагы бир кызматты кылышың керек да. Кылбай койсоң, алардын акысына кирген болосуң. Кечисин акысына кирген болосуң. Эми көп да. Не только жана мамлекеттин башындагылар эмес, ар бир адамдын өзүнүн турмушуна дагы болот да. Мамлекеттин башындагылар өтө оор болот аларга. Эми ошон үчүн азыр ошол аманаттуулукка адамдардын мындай
аманатын алганга даярмынбы, ушу жооп бере аламбы деп сезиш керек да. Эгер сезсечи, көп адамдар барбайт эле бийликке. Мисалы азыр желектүү кеңешке биз барган жокпуз. Бирок көп адамдар 11 бүтүп, 9 бүткөн дагы билимдери менен эч жакка иштеген, эчтеке тажрыйбасы жок, эчтеке идеясы жок адамдар барып атпайбы? Алар баягы жеткен жок да. Бирок эми алар мындай деп дөдөй деп отура берет, айттык биз дөдөй депчи. Бирок антип отура беребиз да. Биз сунуш берип атабыз, китеп окугула, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп идея берип атабыз. Оңой үчүнчү. Мисалы, билбей кирип жүргөн болсочу аркасына кандай болот? Билгенден кийин тооба болуш керек. Кечирим сураш керек. Жакшы. Эми кийинки китеп. Менин китептерим баардыгы эле мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү китептер болуп кетти да көбүнчө. Азыр биздин өзү коомдо эмне кризис болуп атат, ошого багытталып калыптыр да. Анткени мен мындай изилдеп атам да, биз коомду кантип өнүктүрөбүз, өлкөнү кантип өнүктүрөбүз, могу коомубуздагы болгон жаман практикаларды, иштерди кантип жоёбуз деген изденүүнүн аркасынан келген китептер булардын баардыгычы. Анан бул практикада экономика деген китеп. Ника Главари деген эменин Грузиянын премьер-министри, реформа жасаган премьер-министринин китеби да. Мен Грузияга барып келгем. Бир жума жүрүп кыдырганбыз. Ошондон кийин да өтө кызыгып, бул китепти алып окуп атам. Бул китепти окуп бүтө элекмин, азыр жарымына келдим. Бирок неге мен таң калып атам да? Неге эл башындагы жүргөн кызматтагы адамдар, мүмкүнчүлүгү болгон адамдар неге ушундай даяр шпаргалканы, даяр ыкмаларды колдонбойт, неге окубайт, неге кызыкпайт деп мен таң калам да, ушундай таң калам ушунча. Анткени ушул тармакты окуп изилденип жакшы практикаларды колдонсо, ал өзүнүн имиджи көтөрүлөт. Дүйнө таанымы өзгөрөт, өсөт. Ошондой эле коомдогу адамдардын жашоосу сапаттуу болуп баштайт да. Таң калам да, неге мындай депчи. Мисалы, бир эме келтирсеңиз да, эмнени колдонсок болот бул китептен? Бул жакта мисалы баа же билим берүү тармактарда бүт тармактуу энергетиканы да коюп кеткен да. Мисалы карап көрөлү. Мен барып өзүм биринчи кесибим жол кыймылын өстүрүүчү инженер да. Грузияга бардык, аэропорттон түшкөндөн кийин кетип баратабыз. Бизде гидтер бар болчу. Анан караңгыда түшүп калдык да кечки убактан. Бир эки кабаттуу, бир прозрачный стеклянный имарат турат да. Алыстан көрөлүп сурадым да, бул эмне депчи. Анан айтып баштаганча эле жакындап калдык да. Жакындап калсак, бир формачан адамдар жүрөт ичиндечи. Эки кабат чоң имарат. Ичинде полиция кызматкери иштеп жүрөт да. Көп болбосо бул штаб квартира экен да, штаб экен да полициялардынчы. Прозрачный. Светтер бүт прозрачный да. Анан биз Тбилисинин баягы сувенир кыдырып жүрөбүз. Анан кийин бир жерден Турамешке келип алдык да. Анан машина бул жакта жок болчу, эки полоса болчу да, ортодо островка бар болчу да. Ошол жака өтүп алганбыз да, жолдун ортосуначы. Анан кийин машина коюп кетти. Биз өтө албай атабыз. Жолдончу. Өтө албай атабыз, анан полиция ал жакта турбайт, тоспойт да. Патруль жүрөт да. Патрульный полиция да аларчы. Анан бул жактан келди дагы, айланып келди дагы, жолду жапты мына жактанчы. Жапты, бүтөрөбүз, анан кийин бирөө жапты, бирөө чыгып айтты, өттүк деди. Машина өткөндөн кийин жаныбызга келди. Орусча сүйлөйт экен. Биринчи англисче сүйлөдү, бир турист деп англисче сүйлөдү, биз орусча сүйлөдүк. Анан орусча сүйлөдү, бизге жооп берди. Анан кийин бизге сылык жашнакай кылып туруп эскертти да. Мындайраак барсаңар, бул жакта подземный переход бар. Ошол жактан өтүңүздөр, бул сиздердин коопсуздугуңарга неме депчи. Кооптуу бул жерде өтөт депчи. Бир туура эмес дагы деп айтты да. Эскертүү берди бизгечи. Сылык, сыпайы ушундайбы. Анан эми бизди карап көрөлү, биздикилер эмне кылат эле билбейм да. Эми жүрсө эчтеке кылбашы мүмкүн, бирок машина жүрсө сөзсүз түрдө башка практика болуп кетиши мүмкүн да. Анан бул дагы алар гаилерди реформалашкан. Азыркы бизде Бишкектеги патрульный полиция именно Грузиянын тажрыйбасын алып, алардан адистер келип, Бишкекке келип, буларда барып окуду. Азыр бизге өзгөрүү болбоду Бишкекте, полицияларда жүрүм турум немеде этикасында, сүйлөөсүндө,
эскертүү беришип, сыйлык болушуп, ушундай бир бүткө өзгөрүү болбоду. Бул дагы ошонун үлгүсү да. Анан таможный бар бул жакта. Саакашвили дагы өзү айтат эмеспи, мындай кылса тигиндей болсун депчи. Бизде мындай өнүктүрөйүн деген чын эле ниет жок да. Эгерде мындай реалдуу өнүктүрөм десе, мындай реалдуу кадамдар кылышык да. Бизде реалдуу кадамдар кылбай эле, кайра эле бюрократия кылып эле, жарым жартылай кылып эле бир кадам алдыга таштайсың, 2 кадам артка таштайсың. Биздики ушундай да мындай. Мисалы да, мен көп суроо берем да, интервью аткан адамдардан. Бардыгы эле ушинтип ойлонушат, бирок көбүнө суроо бергенде ким өнүктүрүш керек же өзгөртүш керек десем, эл дешет да. Эл? Ошондо кандай болуп калат ошондо? Эл эмнени кантип өзгөртөт? Система башка болуп атса. Балык башын сасыт деген сөз бар. Бул сөз балыктын башы тиги кызматтагылар эмес. Балыктын башы эл. Элдин жашап падышасы деген сөз бар да. Ошол бизден чыгып аткан жанагы сабатсыз мындай элин ойлогон, элине каршы иштеген коррупционер, не дейбиз, ушунун бардыгы элден чыгат да. Эл өзүбүз чыгарабыз. Эл ошого эл дагы сөз бар да. Эл өзүнүн башына татыктуу деген сөз бар. Мындай болду. 2000 кайсы жыл экен, мурунку жергиликтүү кеңешке шайлоого биз дагы жаңы команда болуп чыгып калдык. Анан өтпөй калдык. Жакшы программалар түзүп чыкканбыз. Программа деген ошол командабыздагы жүргөн адамдар өзүнүн адистигине, тармагына тиешелүү маселелерди гана алганбыз да. Анан алып чыгып жазганбыз да. Ал тармакты биз изилдегенбиз, билебиз, үй колдон келет, көрсөтөт да. Анан түшүндүк, кээ ыйлагандар болду, биздин программа болуп, бизде жүздөр болуп, анан кийин кайра эмне болду? Шайлоо күнү жок ачкым. Туугандарым, досторум. Анан эмне болду? Шайлоосун эртеси күнү келдим. Биз бир арендада отурчубуз, Өкүчүлүктүн биринчи кабатында, центрде. Анан эртең 8:30 келдим жумушка. Келсем, ал убакта машинам жок болчу. Маршруттан түшүп келип, анан түшүп келсем чаң сапырылып атат да. Пакет ыргып жүрөт, шайлоо эртеси эле да. Анан кийин эмеден Өкүчүлүк наста кирип, мындай өйдөркө карап турдум, бир 10 мүнөт карап турдум да, көчөнчү. Карап элден ары бери жүрөт да, чаң баскан, мындай бири-бирине чаң айдап кетет, катуу айдап кетет, бирөө там чаң басып жатып калат, пакетте үчүп жүрөт арга жакта, ушундай карап турдум да. Элдер баары качып жүрөт ушундай элечи. Көңүл бурбай элечи. Карап туруп, ушундай жашоого татыктуу экенсиңер дедим да. Кирип кеттим жумушкачы. Ошон үчүн өнүккөн өлкөлөргө карагыла, өнүгөм деген өлкөлөргө карагыла, алардын баардыгы могу мыштыгын өзгөртөт да. Аң сезим өзгөртөт да. Башкалар деле күнөөлөп отура бербейт. Жантип акылга сыйбаган, бир керексиз, пайдасыз иштерди жасабайт. Критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү менен мындай реалдуу керектүү нерселер кылат да. Мындай да. Могу китеп окуганың, сапаттуу шайлоочу болгонуң, түзмө түзсө эле сенин кайра жашооңо түзмө таасир берет да. Могу китепте айтылат да мага. Бар да. Мисалы, бул элементарный нерсе дажычы. Сен сапаттуу адамга добуш бер, сапаттуу адам барса, мисалы жогорку кеңешке деп коелу да. Сапаттуу депутаттар болсо, ал сапаттуу өкмөттү курайт. Сапаттуу депутаттар менен сапаттуу өкмөт сага адилеттүү айлык коюп берет. Сенин жолдоруңду оңдоп берет. Сага шарт түзүп берет. Балдарыңдын билим деңгээли, билим алуусу сапаттуу болуп баштайт. Сага ооруп калсаң сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлөт да. Ошентип жашооң оңой болот да. Ошону сезбей эле бул биздин тууганыбыз эле, мага акча берип койду эле, тигиндей мындай, же бул кооз сүйлөп койду деп кете берсекчи, биз мамлекет жоготуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай да эме да, билим берүү тармагын карайлы. Бул жакта да айтылат да, бул жакта мен барып да дал көрүп келдим. Жаштардын көпчүлүгү англис тилин сүйлөйт экен да. Грузияда. Эми карайлы. Кыргызча Google'дан маалымат издеңиз. Балким бир 20, 30, 100 чыгышы мүмкүн да, маалымат ошол сиз издеген маалыматтарчы. Булакта чыгышы мүмкүн да. Чыкпай калышы мүмкүн да. Ажычы. Орусча издесеңиз, балким 1000, 2000, 3000, 5000 чыгышы мүмкүн да, маалымат. Англисче издесеңиз 500 000, 400 000, 300 000 балким көп да, көп маалымат чыгат да. Демек бул дүйнөнүн 80% англис тилин сүйлөйт да.
Биз Кыргызстан Россиянын мындай диктовкасынан же болбосо мындай караманан чыкмайынчачы бир дүйнөнү мындай эркин ой жүгүтө албайбыз да. Мен балдарга тамашалап айтам көбүнчөчү. Эми тамашага бирок чындыгын жараша да. КТРК менен РТР ОРТ көрбөгүлө дейм да. Анткени бул мамлекеттик каналдар да. Булар баягы жалпы элге стабилдүүлүктү өнүгүп атабыз деген бир өзүнүн кызыкчылыгын негизинде берет да маалыматтычы. Биз жеп аткан турбайбызбы, бул мыкта турбайбы деп отура бербей, анан кийин силер деген башка булактардан алып анализдеп анан иш кылгыла дейбиз да. Рахмат, бул китеп боюнча кийинки китеп. Бул китеп убакытты туура пайдалануу, убакытты башкаруу деген китеп. Бул жөнөкөй эле убакытты башкарууда эмес, жалпы эле эмес. Бул именно мусулман адамдын убакытына басым жасаган нерсе да. Мусулман адамдын убакыты кандай болуш керек деген нерсе да. Эми эң кызыктуу нерсеси мусулмандар биз колдонбогон нерселерди мусулман эмес, бирок өнүккөн өлкөлөрдө өнүккөн компаниялар колдонот да. Мисалы, жанагы түшкү убакта уктоо. Жарым саат, 20 мүнөт уктоо биякта кайылуула деп коет да. Кайылуула деген түшүнүк түштө жарым саат, 20 мүнөт укташ керек да. Ошондо мисалы өнүккөн көп азыр айта албайм, кайсы Sony балким чоң компанияларда ушундай экен да. Ошол колдонушат экен да. Даже мындай уктагандарды жакшы көрөт экен да. Мындай поощряет экен да. Ал эмне десе, кайра ошол компаниянын ээсине бул ошол жумушчулардын КП деп коет эмес, качество полезного действия деп коет да. Анын жумуш иштөө жөндөмдүүлүгү, сапаты, өндүрүмдүүлүгү көбөйөт да. Жумушчунунчу. Анткени эртеңден баштап түшкө чейин ресурс кетет да, адамдын ресурс кетет. Анан түштөн кийин вялый болуп калат да адамчы, мындай уйкусу келип, жалкоо болуп, мындай. Ошондо 5 мүнөт, 15 мүнөт уктап алса, 20 мүнөт уктап алса, анда энергия пайда болуп атат. Өзүңөрдө балким адамдар көп эле практикасын көрсө керек. Куш уйку деп коет бизде кыргыздачы. Бирке уктап кетсең эс алып жүрсүң да мындай. Ошол нерсени колдонуу элементар нерсе да бул дагычы. Анан мисалы 5 убакыт намаз боюнча өтө биз балким мындай үстүтөн видеолордо билип жүргөн нерселерден китепте деталдуу түрдө бөлүп койгондо, сону көргөзүп койгон да. Эртең менен мисалы 5те турган адамдын тургандын эмнеси пайда? Психологиялык, физиологиялык, да, руханий, да. Анан мисалы 5тен 6га чейинки аралыкта тургандар боюнча тура жагы, мындай пайда жагы 6тан 7ге чейин турган адамдарда уже зыян жагы боло баштайт да. 8ден 9га чейинкилердин зыян дагы боюнча, зыян тармактары боюнча да. Чисто бул далилденген, бир илимий далилденген бул далилдер да. Физиологиялык, психологиялык таасирлери. 9дан 10га чейинки тургандар кандай болуп калат да? 9дан 10га чейин кандай зыяндар болуп кетет? Эми аны деталдуу караш керек. Мындай баш ооруп баштайт, мындай жумушка мындай желаниясы десем, каалоосу азаят, бат чарчап калат, вялый деп кандай айтсам, мындай бат чарчайт, ой мындай идея келбейт, ошондой да. Анан тышкары руханий жактан алганда, психология жактан болот болчу. Физиология жактан бунун кан басымы мындай жакшы иштебейт. Анткени эми көп жаткан адам ооруйт да. Көп кыймылдаган адам да ооруйт да. Бул дагы бул физиология жактан да. Руханий жактан дагы бул ырыскы берилбейт буга да. Ошол нерселер бар да. Мисал айтсак ушундай болот да. 3 багытта. Аябай таасир берген жеричи сизге? Мисалы ушуну мен туура эмес кылып жүргөн турбаймынбы деп ушул китепти окугандан кийин. Мен жана эми айта алам да, биз жумушка азыр бизде шарт жакшы болбой атат. Буюрса буюрса шарт болот. Болгондо ошол шарт болгон офис кеңсебизде жанагы түшкү уйкуга атайын бир комната бөлүп, кызматкерлеримди сөзсүз түрдө ошол жакта уктоосун биринчи түшүндүрүп, маанилүүлүгүн аларга мотивация берип, анан кийин поощрение дагы башында ким уктаса балким бирке материалдык балким балыктар белектерди балким берип деген сыяктуу мотивация кылсак болот да.
Анан негизи дагы таасир алган нерсеси мусулмандын 1 жылдык жашоосун алса график түзүп болот да. Мисалы кече эле барат кечеси өттү да. Бүгүн түнү өттү барат кечеси. Барат кечесинин түнү бул кийинки барат кечесине чейин сен тагдырларыңа мындай таасир бере турган сен дуаларыңды кабыл болуп, сен тагдырың да өзгөрүшүндө мындай шанс да. Сенин баягы күнөөлөрүң кечиришине шанс, сен балким максаттарыңды, кыялдарыңды, каалоолоруңду дуа кылсаң ошолор кабыл болуучу күн мисалы да. Эми балким бул динге ишенбеген адамдарга тиешеси жок болушу мүмкүн. Ишенген адам, мусулманмын дегендерге өтө маанилүү да. Өтө маанилүү күн да. Ошон үчүн ошондой эле орозо айт, курман айт деген сыяктуу, анан кийин мисалы 1-күнү, 4-күнү жана орозо кармоо деген сыяктуу нерселер бар. Багымдык намаздарды убагында окуу, намаздарды убагында окуу, анан тышкары өзүңдү өнүктүрүүгө багытталган бизде буларда бул жакта китепте багыттар бар. Мисалы 1 күндүк жашооңду, 1 күндүк убактыңды эртеңден баштап кечке чейин кандай бөлүш керек? Шпаргалка бар. Ичинде даяр шпаргалка бар. Өзүңдү ошентип койсоң, сен 1 жылда өтө өсүп кетесиң да. Эми аны деталдуу караш керек да, муну үчүн. Эми айтпайм. Айткандарым жандай да, жана жалпы нерселер да. Айтпайм. Өзүңүздөр китеп сатып алып, көп болсо канча бир 200 сом болсо керек, өтө эле арзан да. Окуп чыгыңыздар. Гарантия берем, сөзсүз түрдө пайдалуу болот да. Сөзсүз түрдө колдонсоңуздар дагы өтө пайдалуу болот. Анан айтат эмеспи, эгерде 1 күнүң 2-нчи күнгө окшош болсо, анда отурасың депчи. Эгер биз мындай экенбиз да, бул жакта план боюнча айтаканда, жагын айтайын. План түзүү боюнча айтылат. План түзүү биздин жашообузда өтө маанилүү нерсе. Жашооңдун 180 градус, 360 градуска да өзгөртө турган бир нерсе да, бул ыкма. Биз айтып атпайбыз, убактым жетпейт, тигине мындай депчи, бошобойм депчи. Кагаз алыңыз дагы, жазыңыз. Убактым жетпейт эмес, убактыңыз өтө көп калат да. Гарантия берем, өтө көп калат. Ар бир жумушту билесиз, канча убакыт кетет экен, мындай. Анан чой бербей, мындай канча убакытта бүтүрө алам. Конкреттүү түрдө коюп туруп жазсаңыз убактанчы өтө көп убактыңыз калат. Анан мисалы кечтен жазып туруп кийинки күнүңүздү жазсаңыз да, айлар боюнча жазсаңыз, жылдар боюнча жазсаңызчы, сиз ишкерлик болсоңуз өтө бат ишкерликте өнүп кетесиз. Мугалим болсоңуз өтө бир популярдуу, өтө бир интеллигенттүү, өтө бир чыгармачыл, мугалимден дагы директор болуп, дагы гарано болуп, дагы министр болуп кетиши мүмкүн да. Мэр болсоңуз балким президент болуп кетиши мүмкүн да. Ушинтип бир аябай бир план түзүү өсүшкө түрткү берет да. Анан сөзсүз түрдө жаңы нерселерди дагы, жаңы китеп окууга убакыт бөлүш керек. Мындай нерсе бар экен да. Эмне үчүн китеп окуш керек деген китепте бар да. 4 мүнөт болсо дагы китеп оку деген жакшы хикая бар да. Окуя бар. Аны дагы таап окуп алыңыздар. Өтө таасирдүү окуя. Китеп окуу маанилүү да. Азыр карасаңыздар, ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү китеп окушат да. Китеп окуган адамдар телевизор көргөндөрдү, же болбосо YouTube'дан көп пайдасы Instagram чукулагандарды башкарат да. Анан тандоо сизде да. Башкарылгыңыз келеби, же башкаргыңыз келеби? Тандоо сизде. Ушундай да. Биз башкаргандарды чыгаргыбыз келет дейм. Рахмат эке китеп үчүн. Эми жыйынтыктоочу китеп. Биз бу дагы өлкөбүзгө, жашообузга дагы темасы кызык го. Бул өзүм кызыгып алгам темасы, өтө атайын да. Эми бул суроо азыр. Балага жаман тарбия берүүнүн жолдору. Түшүнөсүздөр да? Кантип балага жаман тарбия беребиз? Ошонун жолдору да, мыкмалары. Десек, мен башында укканда шок болдум да, эмне деген ушундук дедим да. Анан кайра эле ойлондум да, бул жөн эле чыкпашы мүмкүн да, мындай жөнү чыкпайт деп сезгенчи. Анан бул жакта биз азыркы бүгүн биз жашообузда кантип балага жаман тарбия берип атабыз, жарамсыз берип атабыз. Ошол күзгү. Бала ата энесинин күзгүсү дегендей эле, бул китеп биздин балага болгон тарбиябыздын, мамилебиздин күзгүсү. Кантип балдарыбыздын канаттарын кайрып сындырып атабыз, кантип балдардын келечегин талкалап атабыз.
Кеңес ошол эң негизгилерин айтып берсеңиз, кантип бузуп атабыз балдарыбызды өзүбүз? Мындай нерсе бар да, үйдө азыр ата энеси баласын коркутканда, бирдеки айтса кылбай атат да. Кылбай атса эмнеге коркутат? Бөкөчө келип атат, бөкөчөгө айтам. Жобосу тиги мындай айылында мындай чоңураак, мындай сүрдүрөөк адам болсо, ошо келип атат деп коркутат туурабы? Жобосу атаң келсе айтам, атаң келсе өлтүрөт сени деп тарбиялайт да. Анан сенин Кудай сени жазалайт, бөкөчө бар деген. Бөкөчө сени жеп кетет, каршы сени жеп кетет деп ушинтип тарбиялайт да. Анан кийин ошол билинбеген менен могу подсознание деген нерсе бар да. Подсознаниега ушул атага болгон мамиле сүз болуп баштайт экен да. Атаң сени өлтүрөт, атам өлтүрмөйм, атам мени өлтүрүп коет да, мен туура эмес кылсам депчи. Анча-мынча туура эмес кылып атса, атасын айтпайт, мисалы жашырып коет, кыйынчылык болуп атса, же болбосо туура эмес иш кылып атса, айтпай коюшу мүмкүн. Ошентип отуруп бала балким ошол нерсе баягы баланын өмүрүн суицидке да алып барышы мүмкүн да. Коркуп калышы мүмкүн да. Анан кийин тиги сени эшикке чыксаң урдап кетет, же болбосо да тиги киши келип атат, тиги байкең келип атат, ал сени урдап кетет дагы, же болбосо деп коркуп калып атам тиги баланча депчи. Ошентип адам менен мамиле кылганда дагы мындай замкнутый деп коет эмеспи, түнт. Ошондой болуп калышы мүмкүн деген тарбиялар бар да бул жактачы. Анан дагы нерсе бар. Адам өзүндө жок нерсени, өзү кылбаган нерсени башкага айтып жуктура албайт да, кылдыра албайт да. Аны бизде карагыла азыр китеп оку, сабак оку дейт да. Китеп оку дейт. Өзү китеп окубайт. Өзү тамеки чекпейт дейт, арак ичпейт дейт. Мектеп деп өзү турбайт. Телефон чукулаба дейт, өзү чукулайт. Эми толтурат. Ошондой биз туура эмес кылып аткан иштерди бул далилдеп берет да. Анан аябай бир жакшы бир неме бар, окуя бар. Анан бир убакта адамдар ошо бүркүттөргө аңчылыкка чыгат экен да. Анан бир топ аңчылар болсо, бир бүркүттү көрүп калып, анын аркасынан аябай кармай берсе атабыз деп эметет экен да, алектенет экен да. Анан ал куш болсо тоого качат, тоодон дагы жетип барышат, токойго качат, токойдон дагы атам деп кубалашат, ушинтип кубалап жүрүп айласы кетип караса бир аял баласымен отурган экен да. Анан кийин аялдын баягы астына келип жыгылат да. Астына келип жыгылат. Анан аял аны көрүп, байкуш куш, бунун деген канаттары өсүп кеткен турбайбы? Бунун тырмактары өсүп кеткен турбайбы? Мунун тумушугу өсүп кеткен турбайбы? Ошончо кыйналып аткан турбайбы деп биринчи канаттарын кезет да. Уча албай кыйналып аткан турбайбы байкушу деп туруп канаттарын kesет. Анан кескенден кийин бул кыйналып тамак жей албай жаткан турбайбы деп тумшугун багы ийди да, тумшугун кесип салат. Анан тырмактары өсүп кеткен, муну эч ким карабай турбайбы, өлөйүн деп калган турбайбы деп туруп мына тырмактарын кесип салат да. Анан бул эмне болгону? Бул бүркүттүн өлгөнү да туурабы? Өлгөнү. Ал бунун куралдары да, анчы. Жашоого бир куралдар да. Ошентип, ошондой эле биз балдарыбыздын кыялдарын, каалоолорун, чыгармачылыктарын талкалап иштейбиз да. Сен кыла албайсың, сен колуңан эмне келет депчи. Аны сен кылба, сындырып аласың, талкалап саласың. Сен дайым ушундайсың. Тигинин баласын кара, сен оң албайсың, адам болбойсуң. Деп отуруп, баягы кыялдарды талкалап иштейт да. Эриктүүлүктү жоготот бала. Анан сөз түрдө мына жарата албайт, эриктүү боло албайт да. Анан чыгармачылыкты өлтүрөт. Анткени бирдеке кылайын дейт да балачы. Балага эме жок да, мындай ошол нерсе мындай реалдуу, же болбосо маанилүү сезилбейт да, баардык оюн. Балага определенный убакка чейин баардык оюн болот да. Ошон үчүн ал баардык нерсени кылып көрө берет да. Кылып көрүш керек. Ал көрмөйүнчө түшүнбөйт да. Баягы баланын ошол ар нерсени кылып, мисалы ысык суу нерсени кармай алмайынча ал сезбейт да. Бир кармап алса ошол реакция пайда болот да, мындай. Реакция пайда болот да. Импульс деп коет, эмне деп коет эле, ошол пайда болот да. Анан ошентип ар нерсени жасап көнө берсе, ошо
ошо шарт түзүп койсоң, ал кийин тапкыч болушу мүмкүн да. Ойлоп тапкыч болушу мүмкүн, же болбосо мына чыгармачыл болушу мүмкүн. Нердин башкача кадамдар таштап да өлкөнү өнүктүрүүгө мындай башкача кылышы мүмкүн да, мындай аракеттердичи. Илгерки ойлоп тапкычтарды, чыгандарды, адамдарды ойлочу экен да, ошол доордун адамдарычы. Булар келесоо, акылын айдагандар деп айтчу экен да. Анткени жалпы массанын оюна берки адамдын ою окшошпойт да. Азыр ой койгон адамдардын ойлору көпчүлүк массага окшошпойт да. Анан ой койгон адамдардын любойуна сурагыла, баарына сурагыла, алар жашоосунда кыйынчылык да. Мамлекеттик кызматташтар менен иштесең деле кыйынчылык, үй бүлөң менен кыйынчылык, туугандар менен кыйынчылык, кошуналар менен кыйынчылык, түшүнбөйт, коллегалар балким түшүнбөйт, кыйын да жашоочу. Ошон үчүн балага тарбия берүүдө, алар менен иштешүүдө өтө көңүл буруш керек да. Бул ата эненин бул жашоодогу бир мындай жашоосунун маанисинин бир бөлүгү да. Өзүнүн жашоосунун бир продуктусу да, жыйынтыгы да булчу. Бала бул ата энесинин жыйынтыгы да. Ошентип, анан дагы бир окуя бар. Жана эме деген нерсе бар да. Балага тарбия берүүдөгү адашуулар деген түрк социолог педагогу Күнеш деген автор бар да. Өтө сонун китеп. Ал педагог катарында, социолог катарында, ал илимий деңгээлде и практикалык деңгээлде ушул китепти балалуу болгонго чейин кантип даярданыш керек, ошондон баштап баланын ар бир курагында кандай мамиле кылыш керек. Жазылган. Ошол жазылган да. Биз өзүбүздүн болбогон дүйнө таанымыбыз менен, болбогон тажрыйбабыз менен да балага мамиле кыла беребиз да. Ошондой деп ойлойбуз бизчи. Андай болушу мүмкүн эмес да, болбой калышы мүмкүн да. Анткени сенин кругозоруң чектелген. Сен кругозоруңду ушул китептерди окуу менен улам кеңейтип турасың да. Анан сен ийгиликтүү болуусун каалайсың балаңдычы. Кааласаң ана китеп окушуң керек да. Анан өзүңдүн кругозоруң чектелбешиң керек. Мен баарын билем, мен өзүм билем десең уже бүткөнүң да. Сен өзүңдүн тарбияңдай жашооңо кадегерек кылган болосуң да. Ошол балаң бала болбой сага бале болушу мүмкүн да. Сени карылап үйүнө быштап коюшу мүмкүн, сага орой мамиле кылышы мүмкүн да. Же болбосо балаң кайрычыл болушу мүмкүн, бомуш болуп калышы мүмкүн, ичкич болуп кетиши мүмкүн да, арак ичип балким да. Ошон үчүн сен курсагың ачка же болбосо эки этаждан жашап алсаң дагы балаңа тарбия берсең, ошол сенин эң баалуулугуң да. Ошол сенин жетишкендигиң. Сен бул жашоодо сен эки этаждан беш этаждан салганың сага жетишкендик эмес. Жакшы бала тарбиялап калтырсаң, бул сенин жетишкениң да. Чоң рахмат Бектурбек. Анан ушул китептерден тышкары да кайсы китептер сунуштайсыз? Жаңа эле айтып кеткен китеп бар. Ошондой эле биз азыр коомдо мындай да китеп окубайбыз, кызыкпайбыз, да. Бирок чын эле мындай жашоо сапаттуу кылгысы келсе, анда чоң болобу, кичике болобу, эмне үчүн китеп окуш керек экенин билиш керек да. Ошондой эле тиги Нарын областын казысы Насан Ибраев агайыбыздын чакан кыска сонун китеби бар. Ошону окуңуздар. Анан кийин уже сиздер ошол китептен билесиздер, кайсы китепти кантип тандаш керек экенин билесиздер, кантип өзүңүздү нафси бар да. Билесиз нафси бар экенин, жалкоо экенсиз билесиз өзүңүзчү. Ошону кантип жеңиш керек экенин тактикалары бар да. Мисалы мындай да, любой нерсени жасаш үчүн атайын ыкма болот да. Тактика болот, формула болот да. Ошону колдонбосоңуз жасай албайсыз да. Элементар десе, уйду же болбосо буканы семирчиш үчүн анын дагы тактикалары, ыкмалары болот да. Аны кылбасаңыз жөн эле айдай берсе семирбейт да, туурабы? Ошон үчүн бала тарбиялоо болобу, жумушчунузда болобу, баардык тармакта атайын ыкмалар бар да. Ошол ыкмаларды издеш керек да. Анан эгерде сиз жакшы бала тарбиялап чыгарсаңыз, сиз өзүңүзгө эле эмес, балаңызга эле эмес, бир коомго, өлкөгө, дүйнө жүзүнө кошкон чоң салымыңыз болот да. Ошондой эле азыр кайсы китептер бар? Эме деген китеп бар. Ушак деген китеп бар. Бул өзгөчө аялдарга да, балким эркектерге дагы тиешелүү китеп. Ушак деген бир китеп бар. Целый бир китеп бар да. Ал жакта ар кандай ушактын өтө түрлөрү көп, алардын зыяндары боюнча
Эми ал жакта дагы бир жакшы жери ушак айтканда өзүңүзгө эле зыян берип атканыңыздын далили да. Анан биз кыргыздарда ушундай да. Башка бирөөнүн баягы ийгилигине, кыялына, жакшылыгына ортоктош болуп сүйүнө албайбыз да. Жаман ич тарбыз да. Мен мектепте жүргөндө ушундай болчу мен дагычы. Анткени тарбия коомдо ушундай болчу да. Анан баягы коом өзгөрдү, чөйрө өзгөрдү, буга переворот болду. Ошондон кийин да биз мындай кой өзгөрөлү деп мындай багыт кылдык, өзүбүз өнүктүрүп атабыз, тренинг семинарга барып атабыз, жакшы адамдарга жанашып атабыз да, жаман адамдардан качып атабыз да. Ошонун баарынын негизинде мындай кыргыз өзгөрөт да, дүйнө таанымчы. Ошон үчүн адамдар дагы эгер чын эле кааласа өзүнүн жашоосун, жалпы эле коомго таасир берем десе, аны сөзсүз түрдө мындай өзүнөн башташ керек да, өнүктүрүшкө, өсүш керек, өнүгүш керек да. Анан кийин бир посыл баарыбызга баягы Финляндиянын өнүгүү тарыхы деген да китеп бар. Азыркы учурда ушул Снелмандай адамдар коомубузда бар. Ошолор дагы аларга дагы колдоо керек сөзсүз түрдө. Анан биз могу билим тармакты, ушул дүйнө таанымын, элди агартып, элдин аң сезимин көтөрүп алсак, анан көп маселе өзүнөн өзү эле чечиле баштайт да. Ошон үчүн элдер дагы, өстөр дагы бизге жардам берип, китеп окусун. Мен бала кезде китеп окубай калып, көп окуган жокпуз да. Биринчи жогорку окуу жада деле өзүң адисиңе тиешелүү китептерди окуп чыктык. Мындай китеп окуу дегенде эле мындай ушундай деле азыркы убакта мотивациялык деле китеп окуш керек, маанилүү экендигин деле мындай көп айтылган эмес да биздин убактачы. Анан баягы жакырчылык убакыт өтүп калды. Анан азыркы убакта көп ушундай болуп атат, биз жакшы практикалап атат. Ошон үчүн баягы жакшыга жаман, жаман адаш деп, жакшылык иш болсо колдон келишинче колдон буттан тартып жөлөк болуп, ушул нерсени алып кетишет да. Бул нерсе айланып келе эле сиздин балаңызга таасир этет, сиздин балким күйөө балаңыз болобу, сиздин келиниңиз болобу, анын кыргыздар экенинен болуш керек да. Сиздин кадрларыңыз бар, сиздин окуучуларыңыз бар. Ошон үчүн ким эмне кылып атса, ушун сапаттуу болуш керек да. Анан мугалимдер, мамлекеттик кызматчылар, китепканачылар, булар өтө бир баалуу адамдар да. Булардын миссиясы өтө чоң. Ошону булар сезиш керек да. Сезип туруп, мындай сапаттуу иш кыла бериш керек да. Ал мейли айлык аз болсун, бирок курсак тоюп атат да. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы пайгамбар. Пайгамбар болуп туруп ачка калган күндөр болгон. Анан бизде мага караганда азыркы доордо курсак ток да. Кийин бүтүн да. Болду. Сен тиги дүйнөгө эч ким байлыгын алып кете албайсың. Сен ошол дүйнөдөгү кургазорун кылган жакшылык иштери менен кетесиң. Ошон үчүн сунушум бул дүйнөдөгү баалуулуктарга байланбагыла. Тиги дүйнөдөгү, ушул дүйнөдөгү балким байлансак дагы, ушул дүйнөдөгү мындай стратегиялык бир маанилүү иштеме алек болсоңор дагы жакшыраак болот да баарыбызга. Бектур байке, рахмат бүгүнкү убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөр менен сонун китептер менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Алдыдагы иштериңиздерге да ийгиликти каалайбыз. Кудай буюрса баардыгыбыз ушундай бир китеп окуган коом болуп, мамлекетибиздин гүлдөп өнүгүшүндө дагы сонун бир маек кылганга Кудайым өзү жеткирген болсун. Дагы бир жолу терең ыраазычылык. Ишиңерге ийгилик. Силер дагы азыр бул тарыхый дагы стратегиялык бир чоң бир миссияны аркалап алек болуп атасыңар. Биз өзүбүз сөз беребиз. Ушул видеолорду жаштар арасында дагы жайылтканга дагы аракет кылабыз.